Ош шаарындагы Барсбек каган эстелиги жана анын тегерегиндеги айлампа түрүндөгү 4 жолду барыңыздар билесиздер. Бул Бекмамат Осмонов көчөсү Түз Актилектен баштап бул тарабы Ош автобекети аэропортко чыгып кеткен көчө. Ал эми бул көчө Кооператив көчөсү, Курманжандатка көчөсүнөн келип, бул тарабы Көкүмбий көчөсү аркылуу Ош Араван жолуна чыгып кеткен айлампа. Бул жерде көбүнчө унаа тыгыны ишемби жекшемби күндөрү машина унаа базарына байланыштуу жана жаңыдан түшкөн муниципалдык Ош борбордук базары, келечек базары көйүп бул жерде түшүп жаткандыктан жолдо унаа тыгындары пайда болуп жатат. Албетте ал маселени чечүү үчүн Ош шаарынын мэри Жеңишбек Шермаматович тапшырма койду. Анын негизинде Бекмамат Осмонов көчөсү Кооперативден түз келип, Барсбек каган эстелиги башка жерге жылдырылат дагы. Бул жерден 2 деңгөлдүү эстакадалык көпүрө курулат. Анын алгачкы азыркы фундаменттери бул жерге пайдалуу түптөлүп, эки тарабынан көпүрөнүн көтөрүп бул жака алып өтүү процесси жүргүзүлүп, мына көрүп турганыңыздардай бул жерде азыркы тапта жумуштар жүрүп жатат. 2 деңгөлдүү эстакадалык көпүрөдөн сырткары Бекмамат Осмонов көчөсү, бул өзүңүздөр көрүп турасыздар. Аталган көчөдөгү 2 тилке жолду дагы унаа тыгындарын жоюу максатында шаар мэри Жеңишбек Шермаматовичтин тапшырмасынын негизинде кеңейтүү иштери башталды. Өзүңүздөр көрүп тургандай, анын биринчи этабында жолдун бул тарабы гана кеңейтилип, 6 тилкеге чейинки аралыкка чоңойтуу каралып, жумуштар жүргүзүлүп, бул жакта дарактарды алып, ошондой эле коммуникациялык тутумдарды дагы жылдыруу иштери четинен жасалып жатат. Учурда бир гана маселе көп колду кармап жатат. Бул жерде Кыргыз Телеком ишканасына ГТСке тиешелүү болгон эски электр мамылары турат. Бир канча эскертүүлөр берилип, буларды жылдыргыла же алып кеткиле, которгула деген маселеге карабастан дагы деле турат. Бул көчө түз барып, Бекмамат Осмонов көчөсү, бул жерде билесиздер, отор ресторан бар. Отор ресторандан өткөндө үй бүлөлүк балдар ойноочу жай, тамактануучу жай бар. Ошондон баштап жолдун эки тарабы кеңейип, 2 тилкелүү болуп кетет. Шаардык патрулдук милиция бар, шаардык ГАИ. Ошол жерге чейин эки тарабы тең көчөнүн кеңейтилет. Ага чейин бир тарабы эле кеңейтилип, бул жерде учурда четинен жумуш башталып атат. Ал эми Разак көчөсү, бул КБКдан билесиздер, Кара Суу районуна өткөн өтмөктөн бери карап, Манас атабыздын эстелигине чейинки аралык кеңейтилип, жол келатат. Мунун баары бул тараптан альтернативдик жол катары Ош Ноокат жолуна, Ош Араван жолуна же болбосо могул жаңы түшкөн муниципалдык борбордук базарларга келген жарандарга ыңгайлуулуктарды түзүү максатында жасалып жатат.